Бүгүнкү тема Кыргызстандын калкынын миграциясы. Миграция бул калктын бир жерден экинчи жерге көчүүсүн биз миграция деп атайт экенбиз. Миграциянын бир нече түрлөрү бар экен. Биринчи миграциянын түрү бул кайрылбас же биротоло миграция. Кайрылбас же биротоло миграция болот экен. Бул туруктуу жашаган жерин биротоло которуп кетүү дегенди түшүндүрөт экен да. Экинчи миграциянын түрү бул убактылуу миграция. Убактылуу миграция келишим боюнча иштеп кетет экен, же болбосо окууга кетүү экен, же болбосо аскерге кетүү, же келишим боюнча иштеп кетүү. Бул убактылуу миграция экен. Миграциянын үчүнчү түрү бул сезондуу миграция болуп эсептелет экен. Бул айыл чарба жумуштарына же болбосо жанагындай курулушка кетүү. Муну биз сезондуу миграция деп үчкө бөлүнөт экенбиз. Азыркы биздин мезгилде курорттук сезон башталганда ошо курорттун тейлөө системасына кетип дагы бул дагы сезондуу миграция болуп эсептелет экен. Миграция дагы агымы боюнча экиге бөлүнөт экен. Бул тышкы миграция жана ички миграция болуп. Бул таблицадан азыр тышкы миграцияны карап көрөбүз. Тышкы миграция биздин Кыргызстандын жарандары көбүнчө кайсыга кетет экен? Мына көк боек менен бул Россияга кетет экен. Эң көп кеткени бул Россия мамлекетине кетет экен. Карап көрсөңөр, бул жылдар боюнча айрыкча көп кетүү бул 1993-жылы болуптур да. Андан кийин дагы кийинки көп кетүү бул 2007-жылы Россияга көп кетүү көп байкалып атат да таблицадан. Андан кийинки кетип аткан мамлекеттер бул Өзбекстанга кетет экен. Өзбекстанга бирок аз санда кетет экен. Карап көрсөңөр, кийинки жылдары Өзбекстанга кеткендердин саны дээрлик жок экен. Андан кийин жакынкы чет өлкөлөргө кеткен жарандарыбыздын саны дагы көп болуп эсептелет экен. Мына могуреки көк менен берилген бул жакынкы чет мамлекеттерге кеткен. Айрыкча 90-жылдары абдан көп кеткен экен жана дагы эле 93-жылы, 92-жылдары көп кеткен экен. Акыркы мезгилдерде булар дээрлик жок экен, жакынкы чет мамлекетке чыгып кеткендер. Казакстанга кеткендердин саны тескерисинче кийинки жылдарда 2004-жылдан баштап көбөйө баштаганы көрүнүп турат. Ал эми 95-жылдары Казакстанга кеткендердин саны дээрлик жок болуп эсептелет. Жана СНГнын же болбосо КМШ өлкөлөрүнүн башка КМШдын жана Балтика өлкөлөрүнө кеткендердин саны бул жерде дагы 90 жана 93-жылдары абдан көп болуп эсептелет экен. Ал эми кийинки жылдарда КМШга жана Балтика өлкөлөрүнө кеткен калктын саны дээрлик жок болуп бул таблицада көрүнүп турат. Эми ички миграцияны карап көрөлү. Бул таблицаны карасаңар, ички миграция бул биринчи көп бул бир эле областтын ичиндеги миграция, областтын ичинде жүргөн миграция. Ал эми көгүшү болсо област менен областтын ортосундагы миграция. Бул жерде да карап көрсөңөр, 2000-жылы област менен областтын ортосунда миграция абдан көбөйгөн. Мисалы үчүн биздин Кыргызстандан Нарын областынан, Ош областынан көпчүлүгү Бишкекке, Чүй областтарына көчүп келе баштаган. Ал эми кийинки 2006-жылы болсо областтан областка эле тышкары областка кеткен эмес. Кайра 2007-жылдан 2009-жылга чейин областтан областка көчүү абдан көп экендиги бул таблицадан көрүнүп турат. Миграциянын бул формасы болду. Азыр болсо биз миграциянын агымы менен тааныштык. Азыр болсо миграциянын формалары менен таанышабыз. Миграциянын формалары эки түрлүү болот экен. Бул биринчи формасы бул пландуу форма болуп эсептелет экен. Бул пландуу деген айыл чарбасына иштөөгө жиберүү экен, же болбосо диплом алып диплом менен
көрсөтмө аркылуу барып кетүү болуп эсептелинет экен. Аскерге чакыруу жана абышка булардын баардыгы тең жанагындай эле пландуу болуп эсептелинет экен. Аскерге чакыруу дагы бул пландуу формасы болуп эсептелинет экен. Экинчи болсо өз күчү менен орун которуштуруу. Бугуларга эмне кирет экен? Мисалы үчүн бош жерлерге баруу, бош жерди өздөштүрүү, кызмат издеп кетиши мүмкүн экен. Кызмат издөө экен. Көп айлыкка карап кетет экен. Кээ бирөө болсо социалдык турмуш шартын өзгөрткүсү келет экен. Кээ бирөө болсо саясий болуп эсептелинет экен. Саясий болгондо бул мисалы үчүн депортация болуп кетиши же болбосо эгерде айрым бир территорияда согуш болсо, ошол жерден согуш болуп жаткан жерден көчүрүп кетүү себептери болушу мүмкүн экен да. Бул өз күчү менен болгон. Миграция демографиялык процесстерге өзгөчө ар кандай аймактын калкынын динамикасына таасирин тийгизет экен да. Миграциялык процесс калктын этностук курамына көз каранды, ар кандай улуттун үрп адаттарына, башка тилди билгендигине жараша миграция процесстерине катышат экен да. Белгилүү бир убакыт ичинде келгендердин жана чыгып кеткендердин суммасы миграциялык масштаб деп аталат экен. Демек, келгендер кошулган чыгып кеткендер барабар болот экен. Бул биз географиялык тил менен айтканда миграциялык масштаб деп аталат экен. Миграциялык масштаб деп аталат экен. Бул адабияттарда брутто миграция деп аталат. Брутто миграция. Белгилүү бир убакыттын ичинде келгендер менен чыгып кеткендердин калдыгы таза миграция же болбосо сальдо миграция деп аталат экен. Эгерде келген анан чыгып кеткендердин баардыгы брутто миграция десе, келген анан чыгып кеткендерден калгандары бул сальдо миграция. Демек, келген кеткендердин калдыгы бул сальдо миграция деп аталат экен. Сальдо миграция деп аталат экен. Келгендер көп болсо, эгерде келгендер көп болсо, чыгып кеткендер көп болсо, тескери мындай сальдо миграция болуп калышы мүмкүн экен да. Демек, келгендер көп болсо, кеткендер аз болсо, минус болсо, демек мында дагы сальдо миграция болот экен. Миграцияга анализ бергенде бул калктын кыймылынын деңгээлин билүү абдан зарыл экен да. Мисалы үчүн Кыргызстандын аймагында көпчүлүгү кайсыл жакка кетип атат? Россияга кетип атат, Казакстанга жана жакынкы чет өлкөлөргө кетип атат. Мына бүгүн биз балдар силер менен Кыргызстандын калкынын миграциянын түрлөрү жөнүндө маалыматтарды алдык.